Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Марал радиосу аркылуу, телевидениеси аркылуу, Санариптик телевидениеде 24 телевидениеси менен сиздер менен чогуу болобуз бир сааттын ичинде. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү консенсус программасынын коногу белгилүү саясатчы Аликбек Жекшенкулов. Аликбек агай, сиз акыркы кезде массалык маалымат каражаттарында гезиттерде бир жакшынакай жагымдуу ат менен менин сүйүктүү мекеним деген макала жарыялап жүрөсүз. Бул мекенге болгон сүйүүнүн ушунчалык бир чексиз жерине жеткениби, же кыларга жумушуңуз жокпу, же болбосо муну менен эмне далилдегиңиз келип атат? Эми биринчиден бул албетте мен элимди, жеримди сүйүү көрсөтүш керек да. Анткени байкап турсаңар, акыркы жылдарда бир 10 жыл 2003-4 жылдан баштап ушу жеке сүйүү дейбизби, өзүмчүл жакка бурулуп кетти да. Жалпы коомчулуктагы мекенибиз, жерибиз деген балдар бар, кыздар. Но бирок мындай ошону чечмелей турган бир кадамдар жаңы эле чыгып келатат да. Ошол себептен мен баягы өзүм үлгү көрсөтөйүн дедим жаштарга, жалпы элибизге. Мисалы бүгүнкү күнгө чейин мен ар бир 7 область боюнча өзүмдүн макаламды жазып чыктым. Тарыхынан баштап өзүнүн кандай элдин кыялына чейин. Жакшы кыялдарын албетте. Мисалы таласты алсак, кээ бир саясатчылар таластын элин жаман деп айтып койбодубу? Мен болсо ошо таластын эли баатыр болот. Буга эмнегедир менин оюм ушу Манас күмбөзү ошол жакта болгондуктанбы, же чек арада болгондуктанбы, өзүңөр билесиңер, ошол жерде ар дайым бир согуш мындай эмелер болгон да. Талаш-тартыш болгон. Акыркы революциялар дагы ошо таластан чыккан, анан нарындан чыккан. Өзгөчө эл депчи. Же болсо Оштун эли, Меймандос, абдан ишмер, абдан мындай таланттуу эл болот депчи. Ошентип ар бир регионду бир сапат, жакшы сапаттарын таап, ошону өнүктүрөлүк деген максатында, ошону жалпы элибизди бириктирелик. Анткени 7 региондун өзүнчө сапаттары бар. Мына Баткенди алсак, аякта ушундай абдан бир сабырдуу, анан ийкемдүү, анан руху эмесине имандуу эл болот да. Ошолордун сапаттары да өзгөчө да. Ар бир регион өзүнчө. Ошонун баары бириктирип, кыргыздын эң мыкты сапаттарын далилдеп туруп, чыгарып, дүйнө жүзүнө даңазалап, элибизди көрсөтүп, жаштарды тарбияласак болот да. Бул саясатчы катарында эмес. Бул өзүмдүн инсан катарында, өзүмдүн кыргыз элине күйө турган патриот катарында, мекенчил катарында, мен өзүм үлгү катарында ушуну көрсөттүм да. Сиз айткандай, бекерчи бүгүнкү күндө киши жок. Иш толтура, өзүңөр билесиңер, мен профессор болуп, Славянский университет сабак берем. Аякта иш толтура, дипломниктер бар, консультация берем. Башка чет өлкөлүктөр менен дагы мамилем көп. Ошон үчүн күнү түндө мурункудай эле иштеп жүрөбүз биз азыркы бүгүнкү күндө. Түшүнүктүү. Мына тиги ООНдун Бириккен Улуттар уюмунун генералдык секретары келгендеги биздин өлкөнүн президенти Алмазбек Шашановичтин сөзүн эми уксаңар керек, дипломаттар биринчи угасыңарда. Колуңузду жүрөгүңүзгө коюп туруп, эми бул ООН деген ООН да турабы, э? Ушул кезде ошол кишинин алдындагы президенттин, биздин президенттин сөзүн кандай баалай алат элексиз? Мен угуп алып капа болдум. Анткени сөзүндө маңызы жок болуп калды, биринчи. Баягы эле бир көчөдө жолукканда кишилер менен сүйлөп койду, ачык айткандачы. Баягы эле ички саясатка киришип, ушундай бир аттар менен коюп, эми Гутерриш деген бул жалаң президенттер менен, өкмөттүн башчылары менен сүйлөшүп турган дүйнө жүзүндөгү эң абройлуу кишилердин бири деп айтсак болот. Ошондой кишилер шайланат. Бул Португалиянын мурун премьер-министри болуп иштеген, Евросоюзга таасири абдан чоң. Деги эле батыш дүйнөсүнө. Ал киши болсо эми дипломат катарында башын ийкеп, негизинен эми жанагы инициативаларды ар кандай чыгарып атышыр, албетте бул жакшы деп. Жаман деп эч качан айтпайт. Жакпаса дагычы. Жакшы аракет кылып
кылып көргүлө деген мааниде айтып кетти да. Мен ойлойм, ал киши келгенде глобалдуу процесстерди, Кыргыздын мыкты жагын чыгарып, жалаң эле проблемаларды айта бербей, ушу келечекке ой жүгүртүү жагын бир жакшы ойлорду айтса болмок депчи. Мына тышкы саясатта акыркы кезде биз же шайлоо жакындаган сайынбы тышкы саясаттагы мындай бир чийип койгон мозаика иретинде бир көрүнө турган эчтекебиз калбай калды да, мындай байкай турганчы, мындай багыт ала турган. Ушул боюнча мен сурагым келип атат. Акыркы кезде Катардын айланасында ушундуктудай тиги иш аракеттер, чоң саясатта болуп атат. Ушул Катарды түрк мамлекети колдогондугу, деги эле Катардын орду жанагы чоң Сауд Аравиясында Катарды өзгөчө мындай четке кагышып жалгыздап атканы, анан ошондон келип, ошонун таасири бизге дагы тийбейби? Анткени биз дагы баягы динибиз мусулман эмеспи? Эми мындай да, бул жерде ушул биздин Кыргызстандын геосаясий ролу абдан маанилүү да. Анткени биз ушу Россия менен Борбордук Азиянын ортосунда турабыз. Россия менен Кытайдын ортосунда. Бул өтө маанилүү регион да. Бардык жагынан, ресурс жагынан алсак, саясат жагынан алсак, экономикалык маселелер жагынан алсак, маданият жагынан деги эле ушу араб дүйнөсү, орус дүйнөсү, Кытай дүйнөсү, батыш дүйнөсү кезиккен биздин тилке болуп атабыз да. Ошол себептен өтө маанилүү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эгер байкасаңар, ар кайсы батыштан дагы келет, араб дүйнөсүнөн дагы келет, Япониядан келет, Кытайдан дагы баары тиги эми башка мамлекеттер айтпай коюн, кызыктарды кызматташалык депчи. Ошонун ичине Катар дагы келет. Эми бул жерде мындай да, Катар тилекке каршы кээ бир ошо эл аралык эксперттердин мындай мүнөздөмө боюнча бул бүгүнкү күндө дүйнөдө өтө татаал кадамдарга барып, ошол эле Ливияда, ошол эле Египтте бир дестабилизацияга барган, бир кандайдыр бир кара күчтөрдүн куралы катарында каралып калгандай көрүнүп турат да. Ошол себептен баягы Катар менен мамиле түзө баштаганда эле мен ичимен ойлодум эле ушуну мындай биздин дипломаттык дарметибиз бүгүнкү күндө абдан чабал да. Ошол себептен эмне себептен мынча жакындашып, мындай татаал мамлекеттер менен жакындашканда бир эмес, эки эмес, 10 кадамды мындай алдын ала көрүп, санап туруп анан кийин кадам жасаш керек. Туурабы же туура эмеспи деп. Же болсо менин билишимче ошол эле Катарга биздин Катардын шейхтери менен жолукканда абдан биз мусулманбыз дегендей мындай деп боорун кагып тиги сүйлөшүп, алар да кызыктар болуп, кечинде гостиницада мас болгон, билбейм, ушул мас болгон фактылар бар да, эми аттарын айтпай эле коеюн. Ал чакан эле болгону бир Катардын эли 3 миллионго жакынбы? Чакан эле эл да, бирок өтө бай мамлекет. Анткени газ, нефть бар мамлекет да. Ошол себептен мен ойлодум эле, биздикилер баягы эле кыргызча эмне баратасың, жөн эле баратам дегендей барганын, ошол кадамдарды санабай, эметпей бир келечекте эки тараптуу мамиле болуптур. Ага чейин Катарда Россиянын элчисин аэропортто бир кырсык болгон. Ошол Катардын күнөөсү менен да. Андан кийин Катарда ошо жана братья мусулман деген бир уюм бар. Египте чаң тополоң салган, Турцияга дагы тиешелүү ушул чаң тополоң. Турциянын лидери ошол уюмдан таргаланса керек. Эми аны мындай так айтыш кыйын, бирок мамилеси бар деген бир маалыматтар бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ушундай татаал мамлекеттерде жанагындай өтө кылыш керек. Мына жакында эле кечээ Кабай Карабековдун маалыматы чыкты.
макаласы. Ушундай фонд менен байланышып, биздин бийликтегилердин мамилеси бар, ушундай бир өтө СНГ мамлекеттерди ушул Катар менен жакындашкан өтө кооптонуп карап турат деген. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин элүүсүнүн турмушу кайсы мамлекеттер менен байланыштуу? Эң биринчи СНГ мамлекеттер менен туурабы? Ошол эле Россия менен, Казакстан менен, Өзбекстан менен, жаныбызда Кытай менен тиричилик өтөт баары, соода сатык туурабы? Кытай, өзүңөр билесиңер, сууар маселеси, уйгур автономия маселеси бул өтө татаал маселе, өтө катуу карайт буларчы. Ошол себептен бүгүнкү күндө мына Катар менен бул дагы бир себеп. Сиз билесиз болуш керек, бүгүнкү күндө Кытайга бизнес менен жөнөкөй жараныңар барыш кыйын болуп калды. Жалаң эле жанагы жардыруу эмес. Бул жерде элчилик жардыруу болбодубу? Андан тышкары биз Катар менен жакындашкан ал дагы себеп да. Бүгүн виза алыш кыйын болуп калды ошол биздин жарандарга. Мага деле көп кишилер кайрылды, эмне кылабыз депчи. Мен эмне кылат элек. Бүгүнкү саясат ошондой. Күтүш керек, эми качан саясат оңолот деп эле ачык жооп берип атам. Мына айласыздан ушул суроо келип атат, анткени өткөндө биз эми ушунчалык маалымат технологиясына курсант болбой калдык, анткени бардык жактан андай маалымат бар. Сооронбай Шариповдун талапкерлиги айтылгандан бери президенттикке тиги ошол агаларын коюп туруп, анан сүрөттөрүн коюп, баягы кайрадан жаныштар келатат деген бир чоң мындай элди солк эттире турган маалымат беришти. Экинчи жагынан булардын ошол мусулманчылыкта ошо башка атайын мындай жанагы башка багыттагы мусулманчылыкты колдогондордун ушу бир туугандардын арасында бар деген да маалымат тарады да, эми муну эч ким жашырбайт болсо керек. Сиз кандай дейсиз, эгерде бул маалымат өтө тереңдеп көп нерсе далилденип калса, анткени шайлоо бийликти эч ким алып келип бербейт да, бийликти тартып алышат да, билесиз. Мына ушундай учурда биздин өлкөдө кандай бир диний кандай бир маселелер чыгышы ыктымал? Эми албетте бүгүнкү күндө эң негизги максат шайлоо болобу же башка бир абал болобу, элибизде тынчтык болсун деп. Мамлекетибизде стабилдүүлүк болсун деген баарыбыз мындай элимди жерим деген акыл эстүү саясатчылар ошондой деп турат да, мен сүйлөшкөндөр менен. Ошол себептен мен ойлойм, ким чыкпасын ошону ойлош керек. Эми Жээнбековтерге мен жеке өзүм шек келтиргим келбейт. Бул маалыматтар дагы текшериш керек. Бирок алар эгер ошол маалыматтарды четке какса, элге чыгып айтып бериш керек. Далилдеш керек. Эми өзүңөр билесиңер, азыр саясатта болгон адамдар эмне гана маалымат таратпайт. Жамандайт, жакшы дейт. Бизде ушундай да жакшыны жаман кылып көрсөтүп аракет кылат, жаманды жакшы кылып көрсөткөнгө аракет кылат. Андай мисалдар толтура. Ошол себептен мен айтар элем, дегеле ушу мен президент болом деген адам өзүнүн өмүр баянын, өзүнүн дарметин, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн келечегин ойлош керек да. Анан кантип кете турганын? Жо, ал биринчи жолу. Биринчи өзгөчө бизде да. Биринчи мен тарта аламбы? Мен ушу мамлекетке элге пайда келтире аламбы? Анан эми мен жаманаттуу болуп келбеймби деп, кетпеймби депчи. Эми мындай да, баарысы эле сөз менен баарысы эле мыкты. Мен ушунтем, мен тигинтем, кетер жөндө мен кетем деп коюп, кайра тырышпанан жатып алышат, туурабы? Азыр деле ушундай болуп атпайбы? Мына убагында мураскер болбойт деп Атамбаев айтты эле. Бирок тилекке каршы эми Сооронбай Жээнбеков айтты, ал мураскер эмейле эмне анан? Же болсо жана полиция өтө бүт Атамбаевдин тегерегиндеги чиновниктер чогулуп алып ошону жылдырышты, туурабы? Анан эмне өзүлөрү эле жылдырдыбы? Бирок СДПнын ичинде дагы жарака кетип атыптырбы? Бул жалгыз кандидатурага токтобой, сиздин маалыматыңыз болсо керек. Бар. Эми ал СДПнын ичинде мындай да, СДПК деген бүгүн Атамбаев менен эмеде баягы менчиги да эмес. Эми менчиги болбосо дагы ошол аты барабар да.
ошол себептен бул жерде анын үстүнө акыркы жанагы жалаң чиновниктер кирбеди тиги ошол тиги политсоветине. Ошондон кийин билинип калды. А жерде мен болом деген балдар аз эмес. Алар эми кетип аткан президент тугабы укпайбы билбейм. Ал жерде достордун ортосунда бир топ неме жүрөт го дейм. Эми достор деген бул баягы негизден саясатта дос деген бул чай ичип анан тиги бирине конок болуп дос деп айтканда бул дос болбойт экен ачык айтканда. Жеке кызыкчылыкка келгенде так тескери кетет. Эгерде баары мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп бириксе, анда башка сөз болмок да. А булар болсо ошо достчулук менен, жеке мамиле менен бириккенде, ошол себептен азыр дагы жанагындай мүчүлүштөр, жанагындай талаш тартуулар, жанагындай бир терс көрүнүштөр болсун. Ооба, көптөн бери унчукпай отурган мисалы спикер тиги мыйзам чыгаруу палатасынын башчысы, экинчи бийлик отурган, башында отурган киши жакында өкмөттү аябай сындады. Бирок өкмөттү сындай турган учурлар болгон да буга чейин деле, туурабы? Мындай программалуу түрдө сындап атат да. Аябай жакшы, мындай сынында чоң жүйө бар. Бирок эрте жазса болот беле, мен ошон үчүн айтып атам да, бул жерде өтө жакындардын ортосунда соода жүрүп атат окшойт. Эми алар канчалык соода жүргүзбөсүн ортосунда, булардын соодасы өтпөйт ачык айтканда. Элдин арасында. Анткени ким экени көрүнүп калды. Спикер болобу, премьер-министр болобу, же руководитель фракция болобу, же министр болобу, өзүңүз жылдыз айткандай бийлик колунда турса, парламенттик трибуна болсо, эмне үчүн ушундай мүчүлүштөрдү же болсо өзүнүн ойлорун, идеяларын, программаларын, проекттерин элге айтпайбы? 7 жылдан бери кымпыйып бийликте отуруп алып, эми отурушат, мен болом депчи. Мен жеке оюм, ачык айтканда, бийликтин кандидатурасы өтпөйт. Анткени азыр эл башка. Кээ бирлер байкасаңар, жалаң акчалуулар чамынып атат. Мына азыр байкасаңыз, анан акчалуулар ошо элдин баарын сатып алабыз деп ойлоп атат. Мен ойлойм, азыр жок, сатылса дагы калың эл аң сезими башка азыр. Туура. Эми бардык президент, жеке эле Алмазбек Шаршенович эмес, бардык президент ушундай шайлоого дайыр. Улам бирден кандидатураны ыргытып, мына биринчи Абдылсегизбаев жөнүндө маалымат кетти. Аны өз ордуна коюлду. Анан Сапар жөнүндө, анан Кулматов жөнүндө, эми Сооронбай Шарипов жөнүндө. Мен ойлойм, президент дагы өзүн абдан мындай акылдуу сезген киши эмеспи, мындай бардык жагын тегиз алып жүрөм деген. Менимче СДПКнын деги бийликтин кишиси дагы чыгат болсо керек да. Бул эми суроо катарында эмес. Сиз 4 президент менен тең иштешкен адамсыз. Алмазбек Шаршенович менен достчулугуңарды мен угуп жүрөм, мурда болгон деп. Мына Акаевдин учурунда жакшы кызматтарда иштегенсиз. Курманбек Салиевичтин учурунда, Роза Сакнан эми дипломат катарында бири-бириңерди жакшы билесиңер. Азыркы президент. Бийликтин табигаты шумдук болот экен. Анын баягы бийликке келген учуру, анан бийлик жүргүзгөн учуру бир убакта пики чыңалуусу, анан ылдый түшүшү. Мына ушул төртөөнүн кимиси Кыргызстан, анан кыргыздар үчүн өзгөчө жаман, же болсо өзгөчө урмат менен аброй алып келди деп ойлойсуз? Эми азыр баарыбыз өткөндө эстешибиз керек болуп атат да, кандай сабак алганыбызды. Жок, мындайда деле биздин жетекчилер, мамлекеттин жетекчилери болобу, саясатчылар 3 нерсени ойлош керек. Тарыхты билиш керек, бүгүнкү күндө, эртеңки күндө ойлош керек. Эмне болобуз? Келечек кандай болот? Мына эртеңки келечек, мисалы, кечээ Путин өзүнүн интервьюда жакшы сөз айтты. Бүгүнкү күндө эртеңки келечек чечилет деп. Ошону ойлонбой иш кылып атышат да. Демек биз кечээки күн менен жашап атабыз да, Биз кечээки күн менен жашап атабыз. Байкасаңар, бүгүнкү күндө азыркы бийлик ким күнөөлүү, Акаев күнөөлүү, Бакиев күнөөлүү, акыры эми Отунбаев күнөөлүү деп чыкты, Өзүлөрү болсо 7 жылдан бери бийликте турушат. Бийликтин эң жогору чокусунда. Результат жокко тете. Баягы пиар менен алек көп сөздөрдү сүйлөйт, көп сөз берет, бирок бир дагы сөз мындай накта, мындай чындап сындап келсе, ишке ашкан жок да бүгүнкү күндө. Кайсы маселени албайлык? Мына жакырчылык
айталық жақыршылық көбейді. Инвестиция көбейді, көбейген жоқ. Тіге экономикасы өсті, қағаз түрінде өсті. Бірақ шындап келсе өскен жоқ та. Мындай сынап, тышқы саясатыбызды аябай бары менен жақсы болобуз, тигинмен эстесе, бары менен бүгүнкү күндө тилекке каршы суук мамиле деп эле мындай. Балким тең ата сүйлөшөм деп ушуга келдик. Өлкө тең атада сүйлөшө билиш керек да. Жок, мындай да маселе, кээ бир маселелер бар. Улуттун кызыкчылыгына келгенде албетте тең ата сүйлөшүш керек. Бирок тең ата сүйлөшкөндүн дагы өзүнчө ыкмалары бар да. Сөздөрү бар. Анан мындай чоң маселелер же болсо мамлекеттин элдин тагдырына керек болсо кыр көрсөтүш керек. Бирок кандай көрсөтөт? Ал өзүнчө. Ал өзүнчө бир чоң искусство, чоң маданиятта. Же болсо тиги баягы сен мен жинди деген эметкен болбойт да андай эмеде. Эсиңердеби бир мисалы эле айтып берейин, тиги эл жакшы билет. Картошка былтыр апрелде эметке тиги Астанага барып саммит болгондо биздин президент картошка маселесин көтөрбөдүбү? Апрелде, күзүндө эмес, тиги урожай алганда эмес, апрелде картошка өнүгүп келет, апрелде. Ошондо көрсөттү. Анын баарысын билип алып, тиги Казакстан президент өзүнүн дагы көрсөтүп койду да, ошол маселеби деген примерге алгыла деп койбоду мындай. Карап элечи. Эми муну сырттан сүйлөшсө болот беле, баягы чай ичип атканда, басып баратканда албетте болмок. Ошон үчүн мен айтып атам, маселени кое турган жер бар, анан эмете тиги кыр көрсөтө турган дагы жер болот, ийгы дагы болот, сөздөрү дагы болот. Жөн эле баягы Жылаңач Батыр болот. Анда мындай суроо бергим келип атат. Тышкы иштер министри анан президенттин аппараты ошо протоколду тейлегендин баардыгы ошол кай жакка моюнду буруш керек, кандай сүйлөш керек, кайсы жерде ушунун баары жазылат да кагазда, туурабы? Сиз тышкы иштер министри болгонсуз. Балким бизде тышкы иштер министри менен ошол тармакты тейлеген жак аксап атат. Президент баардыгын тең карап отурбайт да мынтип. Эми ар бир адамдын өзүнөн болот биринчи. Кайсы маселе болбосун. Эми биринчи, экинчи жыл аксашы мүмкүн. Ал мыйзамга ченемдүү нерсе. Бирок үйрөнүш керек болсо да. Тилекке каршы үйрөнө албады. Алмазбек Шашен ушу 7 жылда аябай көп мөөнөт деп ойлоду да. Анан ошол бир система түзөм деп үлгүрөм десе керек, анан үлгүрбөй калганын көрүп, эми абдан шашылыш түрдө көп катачылыктар менен келтат. Кийинки 17-жылы биз октябрда жаңы президенттүү болобуз деп турабыз буюрса. Эгерде ушул шайлоону өзүнүн салыштырмалуу түрдө жакшы деңгээлде өткөрсө, албетте президент азыркы президент өзүнүн миссиясын аткарган болот. Саясатта да, тарыхтын алдында да, мыйзамдын алдында да. Бирок азыркы мына бүгүнкү күндө билинип калган талапкерлер эми дагы убакыт бар. Ошого чейин белгиленгенде кыргыздар эмнеге, кыргызстандыктар акыл эстүүлөрдүн бардыгы эмнеге акцент жасашыбыз керек. Биз эми талапкерлерди көрүп атабыз. Алар жаштардын алдында жаштарча сүйлөп атат, айыл чарбасынын алдында. Эми жана пиар деген шундук иштеп атат да. Бирок кыргыз биз кичине башкача элбиз. Биздин менталдык кабыл алуубуз да башкача. Ошон үчүн бизге кечке сыланып, сыйпанып, анан кооз сүйлөгөн, анан кооз баскандардын бардыгынан чарчадык да. Биз эмнеге акцент талапкердин кайсы мыкты жагына критерий коюшубуз керек? Эң негизги менин оюмча мамлекетчил адам болуш керек да. Албетте Кыргызстан үчүн күйгөн, өзүнүн патриот адам болуш керек, эң негизги. Жанагы сиз айткандай сыланып, сыйпанып, ал эметкен ал боло берет. Болгон болот. Ал эч эме жок. Ага деле көңүл бурбаш керек менин оюмча. Адамдын сапатын ошо ким болом деген адамдардын арасында түпкү максатын билишибиз керек да. Бул эмнеге келип атат? Байганы келип атабы? Же тиги элим жерим деп келип атабы? Мамлекет оңдойн деп келип атабы? Түпкү максатын көрүш керек. Байлар талапкер байларга кандай мамиле кылышыбыз керек? Мисалы Бабановго. Эми Бабанов жөнүндө дегеле талапкерлер жөнүндө мен эчтеке айткым келбейт. Убакыт келек. Убакыт келгенде айтабыз да.
азыр эми чабал өрдөк эрте учат дегенде эчтеке айткым келбейт, эч ким мактагым дагы келбейт, сын пикир дагы айткым келбейт. Бабанов болобу же башка бирөө болобу, кандай максат менен келип атат? Анын философиясы. Жок, алар бардык сөзүндө айтып атат да, биз эл үчүн, жер үчүн деп. Айтып атпаймынбы? Мен философия деп айтпадым. Сөзүндө эмес. Адамдын ою, адамдын сөзү, анан жасаган иши Айкалыш керек. Айкалыш керек. Мен ошол сураттам. Буга чейин ошонун сөздөрү, философия деген ички дүйнөсү да, ошол философиясы айкалабы? Жасаган иштерин талдап чыгыш керек. Биздечи эмне жасаган жок, эмне жазады, кандай максат менен жазады, ошондо маңызы билинет да. Кандай иштерде кандай пайда алып келгенинчи, ал мамлекетке, элге эң биринчи. Же болсо жеке өзүмдүн байлыгын топтойм, өзүмдүн кыйымын, өзүмдүн тиги келечегим жакшы болсун, мен баарынан кыйыммын деген саясатчы бизге бүгүнкү күндө ал көпкө деле иштей албайт, ачык айтканда. Ал болуптур, келди деп коелучу. Келгенден кийин мамлекетти, кыргыз мамлекетин башкарыш өтө кыйын болот. Мен бир нерсе бүгүнкү күндө жактырам, кээ бир саясатчылар биргелик, чогуу бир кайсы региондорду Акаевчил, Бакиевчил, Отунбаев, Атамбаевчил деп бөлбөй мамлекеттин келечегин ойлогон адамдар биргелик деген ушул лозунгда болуш керек да. Бирок таза, албетте. Жанагындай тиги кээ бирлер, өзүңөр билесиңер, мага деле ошондой башыман дала өтпөдү. Бакиевдин убагында, азыркы бийликтин убагында эмне гана жала жап, жөн эле кур жала жапкан эмес. Далилденген фактылар менен чыккан, анан биздин эл алакандай эл, ачык айтканда, ким кандай ыкма менен бийликке келгенин, кандай иштегенин билет турабы? Ким байлык үчүн келген бийликке, же болсо элге кызмат кылам деген максат менен келген эл билет да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде абдан кылдат талдаш керек. Анан жанагы жакшы ойлорду айтып атат кээ бир саясатчылар. Сөзсүз мындай публичный дебат болуш керек депчи. Элге чыгыш керек. Эмне иш кылдым деп отчет бериш керек. Эмне кылам деп кандай ыкма керек болсо ата тегинен бери айтып бериш керек. Айтып бериш керек да. Ошондо биз баарын салмактырып, анан кийин бөлүнбөй эң негизинен мезгил келди да, менин оюмча. Биригип биз Кыргызстандын келечегин ойлобосок, башка эч ким ойлобойт, туура. Биз Кыргызстандын тагдырын, мен дайым айтам, кыргыздар чечет. Эртең мамлекетти жоготсок, эгемендикти жоготсок дагы биз күнөөлүү болобуз. Ошон үчүн ушуга жол бербейликтик ар бир инсан. Айылда жүрөбү, талаада жүрөбү, тоодо жүрөбү, мал кайтарып жүрөбү, жер айдайбы, же кабинетте отурабы, ошонун баарысы ушуну ойлош керек. Эртеңки күндө биздин балдарыбыз, неберелерибиз, чөбүрөлөрүбүз кандай мамлекетте жашайт деп. Бизде азыр эки анжы толук мүмкүнчүлүк бар биздин мамлекетибизди оңдоп кеткенге. Же болбосо биз аңга түшүп, Кудай сактасын анда. Кудай аны сактасын, мен ишенем, биз оңолобуз. Бирок ошону ойлош керек да, бир терс жагын дагы билип коюш керек. Эми мынандай бир кырдаал түзүлүп калды да азырчы. Акыры ошол эле болот болсо керек. Түндүктөн бир, түштүктөн бир талапкер чыгып, эми сиз жакшы түшүнөсүз да саясатты. Биз ошол эки кишинин айланасында эле болуп, анан ошол бирөөсү президент, бирөөсү премьер болот деген мындай формула келаткан сыйт да. Муну эксперттер байма-бай айтып келатышат. Аста коркпогону ачык айтып, корккону жанагы ар бир сөзүнүн арасында киргизип атат. Эми чын-чынында чындык бирөө эле болот. Биз канчалык акылдуу болуп, улам бирден форум өткөрүп, улам президенттин айланасы канчалык пиар жана башкалар жасалбаса, акыры ушундай эле кырдаал келет. Кандай дейсиз? Ошол учурда түндүк менен түштүк түн форматында биз мындай бир акыл калчайт турган саясатчылар жана талапкерликте тандай алабызбы? Мен ойлойм, тандай алабыз. Андай Кудайга шүгүр биздин куржунубуз кур эмес дегендей да. Элибизде мыкты улан кыздар бар. Түндүктө дагы, түштүктө дагы, ар бир региондо, 7 региондо. Ошон үчүн баягы эле ыкмага келиш керек.
совет орунда эсиңердеби ошондо мамлекет башында болобу премьер-министр болобу спикер болобу 3 фигурада ушул 3 фигура сөзсүз ар кайсы региондордон болгон да мындай тең тараза болуш үчүнчү анткени баары бир кичим экен деген сезим бардык кыргызда бар да кыргызда деги эле кыргызда эмес бардык жерде бар мына Африка мамлекеттерде же болбосо ошол эле тиги Европада Каталония деп бөлүшөт, Шотландия деп бөлүшөт. Байкап атасыңар да. Бир эле мамлекетте болуп алып. Ошон үчүн бул жерде таң калбаш керек. Бирок улуттун кызыкчылыгына келгенде баары биригет да. Азыр болсо президенттик шайлоо бул улуттун кызыкчылыгына чоң таасир бере турган, улуттун келечегин түзө турган чоң саясий окуя да. Тарыхты түздөй турган. Тарыхты түздөй турган. Ошон үчүн бул жерде биз ынтымакка келип, бөлүнбөй, жарынбай бир кадамга барышыбыз керек. Баарыбыз эле мен кээ бир саясатчылар мага да келишкен. Сиз чыкпайсызбы тигиндей мындай. Мен айттым рахмат депчи. Баарыбыз эле сөз президент болуш керекпи? Ар бир инсан өзүнүн ролун ойносо болот. Өзүнүн бир баягы адистиги болобу, өзүнүн кесипкөйлүгү болобу, же башка бир деңгээли ошо деңгээлине жараша кызмат кылыш керек да. Анан мен ойлойм, мисалы, убагында Аскар Акаевич эгер академиянын президентинен кетпесе, бүгүнкү күнгө чейин почетный болуп жүрө бермек биякта. Өзү дагы бактылуу болмок. Же болсо Курманбек Салиевич губернатор болуп, жакшы губернатор болуп иштегенде, иштеп жүрө берсе, бүгүнкү күнгө чейин баягы сый элдин арасында жүрмөк да. Ошондой да. Бийлик деген бул чоң сыноо да. Эл баарын таразалайт, убакыт таразалайт. Ошону түшүнбөй эле бийликке келгенде кыргыздар айтып коесузбу, майына көзүнө май басып эле, жалаң эле ушу өзүнүн тегерегинде өзүнүн камчысын чаап эле, менден акылдуу киши жок, мен тегерегимде баарысы акылдуу, баарысы кыйын деп эле ошол жакта эле бөпөстөп карап, ажыдар болуп калышат, ажыдар болуп, башкаларды тиги тең албайчы, билимдүү кишилерди тең албай ушундай кыйын болуп калат. Мен жакында бир нерсени айтып коеюн. Силер деле алдыңар болуш керек, радио угармандар деле алдыда болуш керек. Өкмөттөн эме келипти, өкмөт КЖден бир СМС келиптир. Бөлүнгөндү бөрү жейт деп. Алдыңар да, Ооба, анан анда туура жазышпаптыр. Жок, туура жазбаган айтып ойлогон. Мазмунучу биринчи элди ким бөлүп атат бүгүнкү күндө? Өкмөт бөлүп атпайбы? Анда ошолорду бөрү жейби? Ушундай бир кадамдарды ойлонуп туруп жазаш керек да. Биринчи булар баарына ат коюп атат, туурабы? Региондорго барып айтат, тигиндей, бул мындай, булар кой, булар эл эмес, тигилер эме деп коюп, анан кийин бул жерге келип, анан бөлүнгөндү бери жейт деп айтат. Дипломаттардын арасында да интрига барбы? Албетте. Эми сер аста жибек менен муздагандай талкалайсыңар да. Мен аякка аралашпайм бүгүнкү күндө. Анткени мен профессор катарында өзүм ишим менен алек, бирок маалымат бар да. Бүгүнкү күндө дипломатиядагы ичинде жарыла турган балдар толтурат. Акырын мындай процесстерди алар деле байкайт. Алардын арасында билимдүү, тажрыйбалуу улан кыздар толтура. Айтат өзүнүн арыз муундарын магачы. Мен минтип коем, эң кушуруп, азыркы бийлик ушундай экен, эмне кылабыз депчи. Ошон үчүн бул жерде кайсы тармакты албайлы. Ошол күч органдардын арасында деле толтура, карама каршылык ичинде, биримдик жок. Анан бири-бирин кээде массалык маалымат каражаттарга деле чыгып кетип атпайбы? Бир генералды жамандап, башка эметип ушундай. Мунун баарысы мындай коомго терс таасир этет да. Мындай карапайым адам менен сүйлөшсөңүз азыр. Жакында мен тоого барып сүт ичип келдим да. Мода болду азыр. Мыктылардын баары сүт ичип эле. Баягы биринчиден тазалануу, кыргыз баягы. Туура, сүт менен. Сүт менен тазалануу, экинчи жагынан тоого басып, ой жүгүртүп дегенде өзүң оюңду дагы тазалап келесиң. Өзүңдүн денеңден башка оюңду дагы тазалайсың да. Мен ошол себептен барам. Калган кимдер кайсы себептен айта албайм да. Карапайым адамдар менен, ошо малчылар менен. Алар эмне дешти? Айтышты.
өйдө жакта эмне болуп атканын билбейбиз. Чуручу деп. Дегеле ушу телевизор көргүсү келбейт дейт. Бирөөнү жамандайт, бирөөнү мактайт. Биз деле түшүнүп турабыз дейт. Аны элдин барысы келе соңбуз, кимдин экенин билебиз. Ушуну токтотуп койсоңор деле бир жакшы бир пикирге ынтымакка келбейсиңерби деп ушундай ойду айтат да. Ошол себептен биз жакында чоң бир форум өткөрсөбүз, ошо тилектеш форуму депчи. Бүт саясий күчтөрдү, бийликти дагы чакырабыз. Ошондо көрөбүз, бийлик бөлүнгөндү бирөө жейт деп келеби же келбеби депчи, талапкерлерди. Анткени уксун да. Мен баягы дагы бир жолу айткым келип атат. Тегерекчи жолду айткым келет. Акаев менен Бакиев кетерде, алар дагы элди укпай калган да, коомду укпай калган. Ошондон чоң катар автомат менен ак үйдү коргойм деп эле. Жакында биздин президент оозунан чыгып кетти, Кыргызда сөз деген шумдук да. Баарыбыз эле жакабызды кармап туруп калдык. Тиги жана көчмөндөр оюнунда мынча акча жумшалды эле, Казакстан экспосундай баланча миллиард жумшаса, мени кыргыздар тимеле шумдук кылат эле деп. Оозуң дагы барбай атат, туурабы? Ошо оозумда барбай. Меники дагы барбай атат. Мен ачык айтканда кап деп, анткени Атамбаев кандай болбосун, өлкөнүн президенти да, кандай өлкөнүн президенти биринчиден, анан экөөбүздүн жеке мындай сырдашкан мамилебиз бар болчу бир кезде. Эми азыр баары бир ичиңен ойлойсуң да, кап депчи, мындай болбош керек эле деп. Ошон үчүн жанагы форумубузга кайрылалык, ошо тилектеш форуму. Бул негизги себеби, максатын уктук. Форумдун кийинки кадамдары кандай болот? Мындайда форумдун аты стабилдүүлүк, жоопкерчилик, анан адилеттүүлүк. Бул өтө маанилүү кыргыз үчүн, туурабы? Сөздөр тынчтык болсун, бийлик болобузбу, бийликте болобузбу, болбойбузбу, оппозиция болобу, башка бирөө жоопкерчилик менен ушул шайлоого эметиш керек и адилеттүү шайлоо болуш керек. Адилеттүү коом куруш керек деген мааниде да, бул абдан маанилүү маселелерди коюп атабыз. Бардык ким сүйлөйм деген саясатчыларга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Кандидаттар болобу же башкалары. Элди угайлык деп атабыз биринчиден. Ошол уккандан кийин анан өзүбүзчө бир элге кайрылуу, ушул декларация деп коебузбу, же кайрылуу дейбизби, ушундай бир кабыл алайлык депчи. Бардык саясий күчтөр ошо элибиздин келечегин ойлошсок, негизги максат тынчтыкты сактап калыш керек. Анткени дүйнө жүзүндө өтө татаал процесстер бар. Афганистанда кандай маселелер болуп атат, угуп атабыз баарыбыз, туурабы? Коопсуздук маселелери. Сирияда кандай, мусулман дүйнөсүндө кандай өтө татаал процесстер болот. Борбордук Азиядагы тынч болгонубуз менен өтө баягы көчөгөнүн артында татаал процесстер өтүп атат. Дүйнө жүзүндө татаал процесстер болуп атат. Ушунун глобалдуу процесстердин бир ортосунда калбайлык, элибизди сактап калайлык, мамлекетти сактап калайлык деген ниетте жасап атабыз да. Экинчи кадам, бул мен ойлойм, саясатчылар мен президент болом деген, анан баягы калыс адамдар, сакалдуу кишилер биригип, бир андан бир өзүчө дагы бир сүйлөшөлүк. Муундардын көпүрөскөн да. Муундардын жаштар дагы аралашып, биз дагы колдойбуз деп бир сыйра сүйлөшүп чыктык көбүнчөсү менен. Дагы сүйлөшөбүз. Бийликте болобу, бийликте эмес болобу, ортодо турабы, же болсо мен Кыргызстан үчүн. Демек бул маселе бүгүнкү гана шайлоо менен чектелбейт, бул келечекке кашык салган. Эми билесиңер да, баягы 2005 жылы коомдук парламент түзүп, биз дагы ошондой жолду баштаганбыз, бирок анда тескери кеттик да. Бийликти алып туруп, анан тескери болуп калбадыбы? Азыр болсо ошо бийлик келгенден кийин дагы ошол кыймылды мындан ары дагы күчөтсөкпү деген ой бар да. Мен бир тенденцияны байкадым да. Мына азыр жашы 70-75ке, 80ге чамаган барып калган биздин мамлекеттик ишмерлер,
өз кезегинде. Алар эми мамлекеттен эчтеке алган жок, жеген жок. Таптаза баягы өзүнүн иштерин аткарып кетишти. Андан кийин келе муундулай силер келе атасыңар 60-тын ар жак бер жагы. Эмнегедир мындай бир карап келсек, кадр маселесинде бийлик дайындаган эмес, деги эле мындай ким бар деселе биз сыйпалап калдык да, анткени кадрдык кислород такыр кыркылгандай. Кандай дейсиз, эми жакшы кадрды албетте мамлекет мурда Советтер Союзу өзү тарбиялаган, кene биринчи тепкичтен баштап акыр бийигине чейин. Бүгүнкү күндө сизге окшогон барыңар эле мыктысыңар, барыңар эле кыйынсыңар, сизге окшогондор да, сизлердин жашташ ушу сиздей тажрыйбасы барлар бир отуруп бир мыкты жаш балдарды ар бери кетирбей мындай бир саяпкерчилик кылууга мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Мейли сиз университеттин стенасынан болобу, ошонун ичинде, мейли дипломатиянын форматында болобу, кандай кааласаңар дагы. Мен мындайда ар дайым азыр деле эмес, мурун жетекчи болгондон кийин ар кайсы деңгээлде билесиңер, жаштарды өзүм жаштардын арасында чоңоюп чыккан, билесиңер. Ошо Ошто жаштардын лидери болуп иштеп атканда, ошондо парламентке депутат болуп шайлангам. Ошон үчүн мен ар дайым жаштарга жакынмын да, түшкөнгө аракет кылам. Эми тилекке каршы азыр кандай бир жаштардын бөлүмү акчага аябай ыктап калышкан да. Анан бийликтин мансапты ошо акча аркылуу жеткенге аракет кылышат да. Эмне деп айткым келет? Мен баары бир өзүм саяпкерлик кылганмын, кылмакчымын мындан ары. Өзүм мына келе жаткан жаңы шайлоолордо, кийинки саясий окуяларда дагы мындай да, мен азыр ала турган эмес, тажрыйба мол болду, азыр бере турган мезгил. Туура, эң туура. Билимди, тажрыйбамды бөлүшүп, андай кылсаң мындай болот, тигиндей кылсаң мындай болот, мондай кылсаң баткак басасың деген өз оюмду айтып келе жатам да азыр деле. Бирок эми азыр жаштар кээде угат, кээде укпайт. Аны убакыт көрсөтөт да. Азыр эми мындай бир акыйкаттык жөнүндө сөз болгондо, сиз эми Акыйкат партиясында башчысыз. Акыйкат жөнүндө сөз болгондо азыркы сот иштери боюнча, саясий куугунтук, саясатка байланышкан иштер боюнча саясатчылардын, тактап айтсак, Өмүрбек Черкешевичтин, Чотоновдун, ошол эле Талгарбеков менен Марат Султановдардын соту. Сиздин жеке пикириңизди билгим келет да, ошо сот системасы анан бүгүнкү күндө ушу саясатчылардан ичинде журналисттерди ушул мындай куугунтук иретинде соттун күчү менен ушу кысым жасалып аткандыгына жеке инсан катарында, саясатчы катарында эмне айта аласыз? Эми албетте өкүнөм. Ушу биздин кече дос деп жүргөн азыр бийликтегилер, же болбосо менин окуучум деп окуучуларым бийликке келип, парламентке келип алып, ушундай тескери жол чыгап атканымчы. Эми баягы мындай түшүнбөгөн кишиге деле билинип калбайбы? Мына билинип калып атпайбы? Тоок урдаган, телефон урдаган Бакиевдин, Акаевдин мезгилинде түрмөдө отурган кишилер окшогон азыр дагы отурат. Бул карапайым кишилерге тиешелүү. Мына мен сүт ичип атканда ушуну айтып беришти да, ушундай далилдерди. Жанагы саясатчыларды айтып койсок, эми өзүм башыман өттү, билесиңер. Туура. Мен дагы тиги кара дүйнөнү көрүп чыктым. Эмне себептен? Кандай гана күнөө коюшту, бирок анысы четке кагылып, суу кечкен жок. Азыр дагы ошондой окуялар болуп атат. Жанагы Кадыров, Берки Сарыгулов, Султанов, жага чейин Тулеев, тиги Келдибеков, Ташиевтердин соттору, азыр Жапаров, Текебаевдин соттору эми уят эле да. Элди караңгы деп ойлобош керек. Кече сот система аябай жакшы реформа болду деп айтылбадыбы? Жыйында. Мен айтам, бул сөз түрүндө, иш түрүндө такыр башка. Эми имаратты ремонттоп, же болсо акча каражаттарды баягы оңдоп, көбөйтүп койсо эле бул реформа эмес да. Реформа деп эмне деп айтылат? Коом адилеттүү мыйзам жаралды. Ошол мыйзамдар иштейт.
анан адилеттүү соттор пайда болду деген коомдо пикирлер, көбүнчөсү коомдо пикирлер болсо, ошондо реформа өткөздүк деген ойлор элге сиңмекте. Же болсо мына кечээ Текебаев сотун көрсөтүп атат. Эми жанагындай кызын көрсөткөндө сиздин деле жүрөгүңүз ооруду. Ачышты болуш керек. Баарыбыздын балдарыбыз бар. Же болсо Жапаровдун балдарын жанагындай зомбулук көрсөтүп ушундай кыйнап камаганда деле атыңай деп ойлойт экенсиң, бу кандай депчи. Жана аткаруучулар ошону ар бери ошол жерде тургандардын өзүлөрүнүн ички маданиятыбы же эми ушу бийлик эми Алмазбек Шаршенович отуруп алып эле баарына циркуляр бербейт да, эми ошол жерде. Жок, мен ойлойм бул жерде эки себеп бар. Атамбаевдин тегерегиндеги саясат жүргүзгөн ички маданияты, ички билими болгон дармети ошол. Албетте ошо аткаруучулардын ал баягы жасакерленгендиги баш алганга даяр. Алар түшүнбөйт, эртең жооп берет элдин астында, мыйзамдын астында. Мезгил эртең эле келет. Ас эле калды. Баары бир баягы канжага да башы байланып турганда мыктыларды баары бир колдоп коюшубуз керек да. Эми Өмүрбек Черкешевич көчөдө жүргөн киши эмес да. Ошо соттук ар бир отурумда сүйлөп аткан сөзү баягы саясатчы катарында баары бир мындай бир суктанууну жаратты да, сынып калбаганы, ошол ар бир сөзүнө тактыгап келгендиги, өзүн коргой алгандыгы, же сиз башка ойдосузбу? Жок, мен мындайына албетте партиямдагы бекер акыйкат деп айткан, адилеттүү айтыш керек. Текебаевди жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, ал бүгүнкү күндө мыктыны мыкты деп айтыш керек. Туура. Анын башка сөз жок. Эң бүгүнкү күндө эң баягы таасирдүү, эң бүгүнкү күндө билимдүү, тажрыйбалуу саясатчылардын бири. Мен ойлойм, өмүккө дагы элге жакшы кызматтарды кыла берет. Бийлик кээде ушундай аша чапкандыгы менен баатырларды жаратат, мындай көмүскөдө жаткан. Мисалы, Аскар Акаевичтин бийлиги кезегинде Бекназаровду баатыр кылып чыгарышты. Ушундан улам бизде кыргыздар үчүн баатырлык биринчи мындай бааланганбы же акылмандыкпы? Эми экөө тең бааланган менин оюмча. Баатырлык дагы, акылмандык дагы. Бүгүнкү күндө бирок биринчи ирет баатырлык мындай маанилүү болот да. Анткени акылга сыйбаган нерселер коомдо жасалып атат. Коом бири-бирине ишенбей калды. Кимиси акылдуу, кимиси акылы жок. Муну убакыт гана далилдейт да. Ошон үчүн бүгүн билбей калды коом. Баарысы эле коо сүйлөйт, туурабы? Баарысы эле акылдуу ойлорду айтат. Бирок ишке келгенде башка. Ошон үчүн саясатчы болобу, жеге адам болобу, баатырлык үчүн баалайт да. Мына кечээ жакында эле тиги Рыспек Ахматбаевдин атасы интервью берди. Баарысы кызык окуду, аябай кызык, туурабы? Көп жерде ошонун пикирлерин уктум да. Ал кандай кара дүйнө, ак дүйнө, бирок баатыр болчу да. Туура. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эл бүгүнкү күнгө чейин унутпайт. Бирок ал ошол бир өзүнүн дүйнөсүнүн мыйзамын бузбаш керек эле, саясатка кириш. Эми ал башка сөз да эми. Бул деле жана баатырлык жөнүндө сөз кылбадыңызбы? Баатырды баатыр деш керек. Бүгүнкү күндө Текебаев баатырлыгын да көрсөтүп атат, акылдуулугун да көрсөтүп атат. Демек экөө тең бир кишиде ширелгенде гана ал өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт. Мыкты деген мыкты да. Туура. Тоого барып сүт ичип келдим деп атасыз. Эми ошол учурда элдин акыбалы кандай экен? Эми элдин акыбалы бүгүнкү күндө ар бир үй бүлө көз каранды эмес, өзүнүн арбайын чабышып, пендечилик оокатын кылып атышат да. Өкмөттөн эчтеке сурабай. Эчтеке сурабайбыз дейт. Бизге деги эле мындай татаалдык кылбаса эле, өзүңөр тынч болсоңор эле ошол дейт. Мен айттым да, малдарын көрүп алып, анан жасап аткан иштерин көрүп алып, анан айттым, ушул сүттөр саалбай кетет экен да кээдечи. Мына негизинен ушу сүт ичкенден кийин бир тиги мал болот турбайбы, бир 15-июндарга чейин анан үркөр чыккы чакта. Үркөр чыккан, андан кийин саалбай кетет экен да. Сата тургандагы мүмкүнчүлүгү жок. Мен айттым,
Эмне үчүн Кытайлар ошол бээнин сүтүнөн порошок жасайт экен. Кымыстын порошогун жасайт экен. Биз жасаса болобу десем, а биз билбейбиз дейт. Анан мен айттым, торпогуңуз канча келип чыгат деп сурадым да ушундай нерселерди. Кыйын болсо 200 күзүндө 200 килограмм эт чыкса мен аябай сүйүнөм десем. А билесиңерби, Аргентина, Бразилияда мындай торпоктор 1 тонна 200 чейин таң калды. Мен айттым, ушуну билесиңер, өзү ой жүгүрткөн киши экен, атын айтпай эле коеюн. Айт, эми бизге өкмөт ушуну үйрөтсө жакшы болот эле. Биз анда өнүгүп өсмөкпүз. Ошондой ыкмаларды пайдаланганбыз. Эмне үчүн ушул илимий, ушу жаңы технология баягы мал чарбасын үйрөтпөйт деп ошентип айтты да. Мен порошок кымыздан эми жана ичкен кымыздын айырмасы асман жер. Бирок бул мисалы тигилердин эти эмнеге мындай ширелишип семирип атат, аны да бир Кудайдын өзү билет. Жок, бул жерде ар кандай жаңы технология болот да. Мунун баарысын эле четке какпаш керек. Муну мисалы мен айттым, ушу 200 килограмм эгер сизде урук алып келсе 200 килограмм 400-500 чыгарып алат, албетте дейт. Мен анткени ушул этти анан алма чыгарган, мен азыр баягы эме илимпос болгондон кийин көп изилдегенге аракет кылам да, сурап. Ийне жибине чейин. Чыгарса болот беле десем, албетте болот. Бирок урукту мен ошо Бразилия, Аргентина же болсо Европа, Голландия барып келе албайм дейт. Бирок Кудайга шүгүр жашап атышты. Жашап атышат. Ошон үчүн биз өлкөбүздө стабилдүүлүк болуп атат да. Азыр эч кимге ишенбейт. Бийликтен алыс, жанагындай бирөө тоскоолдук кылбаса жашай беребиз дейт. Мурунда ошондой болгон, билесиңер да. 33-чү казактар кырылып калганда кыргыз жашап кеткен ошондо да, кыйынчылыктар болгондо да. Эми акыркы окуган китебиңизди эсиңизде барбы? Мен кайра Достоевскийди окудум. Эмне кылуу керек? Жок. Преступление, наказание деген кыргызча кылмыш жана жаза. Кылмыш жаза деген бул анткени мындай да, адам кайсы жашка жеткен сайын ар бир китептин өзүнчө башка кыры ачылат экен да, сөздөрү. Ошону окуп атам. Экинчи болсо кайра Чыңгиз Төрөкулов тоолор кулаганда дегенди окуп атам ошо. Рахмат Аликбек байке, эми бүгүн эфирге келип убактыңызды бөлүп тышкы саясатты да, ички саясатты да мындай ырааттуу сүйлөп бергениңизге. Урматтуу замандаштар, ушун менен биздин бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Бүгүн биздин программабыздын коногу белгилүү саясатчы Аликбек Жекшенкулов болду.